26 январда Бишкектеги улуттук китепканада жазуучу Меңди Мамазайырованын Аймаран аттуу романынын бетачары өттү. Иш-чарага адабият чөйрөсүндөгү инсандар, окумуштуулар, саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Аймаран романында кыргыз турмушунун эгемендик башталгандан ушул күнгө чейинки убагы башкы каарман Тумар аттуу аялдын тагдыры аркылуу чагылдырылган. Автор романды жазуу учуру тууралуу кеп салды. Бул Аймаран романын жазыш үчүн мен көп жылдар бою өзүмдө алып жүрдүм да, ушундай бир чыгарма жазсам деп. 5 жылда жазылды. Жазылуу жолу аябай кыйын болду. Жоголуп кетти, кайра табылды. Компьютер деген ушундай экен да. Анан акыры ушундай жыйынтык ушундай болду. Бүгүнкү адамдардын, бүгүнкү менин окурмандарымдын айткан пикирлерине мен аябай ыраазымын. Сын айтканы болду, сындаганы болду, мактаганы болду. Бул сөздөрдүн баары автор үчүн бул сабак болот, жакшы нерсе да. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары Аймаран сындуу окурчу романдар азыркы учурда чанда кездеше турчу көрүнүш экенин баса белгилеп өтүштү. Искусство адамы катары, маданияттын өкүлү катары биз кубанып атабыз. Ушундай жаңылыктар көбүрөөк болуп турса дейбиз да. Мынакей келген адамдар кандай гана сонун сөздөрүн айтышпады. Биз дагы колубуздан келишинче кубанычты тең бөлүшүп атабыз. Бул роман азыркы Кыргызстанда мына өзү эгемендикке жеткенден кийин ички миграция, тышкы миграция жөнүндө ушу аялдардын турмушунда кандай кыйынчылыктары, үй бүлө менен, жолдошу менен мамилелери абдан кызыктуу жазылды. Мындай жөнөкөй сөздөр менен жазылган роман. Мындай окуганда мындай залпам окуйсуң да, баштагандан кийин прям окуп эмне болду деп окуганга бат эле окуп чыктым. Башка көлөмдүү чыгармаларда эле романдын өзөгүн татаал жагдайлар түзүп, эки багытты камтыйт. Китепти колуна алган адам аягына чейин окубай коюшу мүмкүн эмес экендиги дагы талашсыз. Меңди Мамазайырова акын Жолон Мамытовдун жубайы. Маданиятка жана адабиятка кошкон салымы үчүн 2007-жылы даңк медали менен сыйланган. 1993-жылы маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамын алган.